Гагарин Иманалиев көчөнүн кесишине жакын жерден ушул үй сатылат туугандар. Түзмө-түз элер менен байланыштар, керектүү документтери, кыз китеп бар. Караңыздар, төрт тарабынан забор, көчө тарабынан чоң дарбаза, навес, коросуна кенен машина койгонго жайы туугандар менекей. Видеону жогото албайм десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Ала Тоо 3-тө жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн туугандар Гагарин көчөсү жана Иманалиев көчөнүн кесишинен эле оңго буруласыздар. Бул жер 11-көчө болуп калат. Эркин Тоо 11-көчө менен кирсеңиздер эле үй жайгашкан. Анан ылдыйда карай жүрсөңүздөр бул жакта Ала Тоо, ар жагы Ак Ордо. Анан туугандар могу жаңы мектеп, балакча, больницалар сатылуучу үйгө жакын жерде уже салынып, декабрда ишке кирүү планы бар экен туугандар. И бул жерден жүргөнгө эле автобус, маршруткалар дагы бар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы дарек Ала Тоо 3, Эркин Тоо 11-көчө 53-үчү үй болуп калат туугандар. Жалпы сан участогун аянтта 4,5 соток. Көчө тарабынын чек аралары боюнча айтсак, батыш чек тетик жерден бийик забор, калитка, дарбаза, чыгыш чек ара могу кызыл колонна бүткөн жерге чейин болуп калат. Мына караңыздар, жолдор деле кенен, кошуналар, райондун көрүнүшү туугандар. Мынакей. Электр энергиясы бар, жана прожекторлорго чейин орнотулуп, центральный суу, паровое отопление туугандар бар экен. Мектепти көрдүңүздөр жана түз эле жолдон чыгып, оң тарапты карасаңыздар эле, Иманалиевден туугандар жаңы мектеп, балабакча, больница салынып аткан учуру. Анан азыркы учурда тети Ала Тоодун мектебине балдар жөө эле барып келишет. Мынакей туугандар, бул короосу, дарбазадан кирсеңиздер машина койгонго кенен жай жана ушундай узун болгон навеси, участок төрт тарабынан забору, төрт бурчтуу туура формадагы участок, бул жакта 100 квадрат метр болгон үй, сырткы тараптан жылууланган. Бул калитканан кирген жакта эле туугандар бир склад. Анан төрүнө да кошумча курулуштары бар экен. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм туугандар. Үйдүн түндүк тарабында да кенен ушундай бош жери туугандар. Мынакей туугандар, үйдүн негизги кирүүчү эшиги, кире бериш прихожкасы туугандар. Түз кирсек ал жакта кухня, кухонный мебелдер, отоплениянын котелу, чыгыш тараптан терезе, раковина орнотуп сууларына чейин чыгарылган. Анан котелду караңыздар, көмүр менен дагы, электр энергиясы менен дагы үйдү жылытат экен. Бул жакта туугандар общий санузел, душ, унитаз, кирип жүргөн машиненин орду, раковина. Андан бери карай жүрсөк, ушундай бөлмөсү, холл дейбизби? Мына караңыздар, бул жакта сонун ремонту, чыгыш тараптан терезе, отоплениянын батареялары. Анан бул жактагы эшиктен киресиздер. Бул жерде ушундай бир бөлмөсү. Андан кийинки эшиктен кирсеңиздер, чоң залы. Бул жакта болсо мондай дагы бир бөлмө. Бул жерде дагы бир спальный бөлмө жайгашкан. Андан ары туугандар, жана айткандай центральный суу бар, плюс могу жерде 10 тонналык суу сактагыч кампасы. Эгер бир свет өчүп, суу болбой калса, суу жок болуп калса, бияктан деле сууду алып колдоно берсеңиздер болот. Анан бери карай жүрсөк, сырткы ажаткана, бул жагында ушундай синевал менен болгон ушундай сарайы. Калсаңыздар, кой кармасаңыздар деле болчу деп көрөт. Калсаңыздар сквот катары колдоносуздар, алган киши өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Могу жамгырдын суулары деле могу жер слив эмеге келип куюлат экен. Караңыздар, септикке. Бул жакта септик. Мынакей бул жагында алма бактары, бурс турниктери, заборлору. Мына караңыздар. Документ боюнча айтсак, кызыл китеп керек документтер полный эле бар, түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Баасы болсо туугандар, бул үйдүн $120 000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен саудалашып сүйлөшөбүз дейт. Эсин номер 0706 775 800, 0706 775 800, экинчи номер 0707 79 99 19. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.